30-31 январ күндөрү Баткен облусунун Кызылкая шаарында жана Баткен районунун Карабак айылында бала үчүн ата-эне тирек, ата-эне үчүн бала келечек деген аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Аталган иш-чара жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, жергиликтүү активисттер, казыят өкүлдөрү, аялдар комитеттери, аксакалдар соту, жергиликтүү кеңештин депутаттары, өкмөттүк эмес уюмдун, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, Жаштан долбоорунун жаштары жана долбоор командасынын мүчөлөрүнүн катышуусунда өттү. Тегерек столдо үй-бүлөдөгү жаштарга болгон адеп ахлак тарбиясын жакшыртуу жана ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени чыңдоо, үй-бүлөдөгү адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандыруу алкагында кеңири талкуу болуп, бул боюнча ата-энелердин, окуу жайлардын тийиштүү органдарынын ишмердүүлүгү тууралуу талдоо жана аны ишке ашыруу боюнча ресурс булактарын аныктоо экендиги айтылды. Негизги тегерек столго болгон сунуштар, идеяларды биз жазып алып, анан Жаштан долбоорунун алкагында ошо жалпы кызыкчылыктар издөө уюм менен тегерек стол болуп өтөт. Ошол Бишкек шаарында тегерек столго өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, жогорку кеңештин депутаттары катышып, ошол айыл жергесиндеги элдин муктаждыгы жана көйгөйлөрүн жоюу боюнча ошол айтылган сунуштар, идеяларды биз аларга сунуштайбыз. Катышуучулар теманын актуалдуулугун белгилешип, жолугушуунун пайдалуу максатын айтып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, коомчулукту жана жашоочуларды жаштардын демилгелерин колдоп, үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо багытында дайыма талыкпай өз салымын кошууга чакырып кетишти. Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы.